Түп районунун Тогуз Булак айылдык орто мектеби коңгуроо кагылып сабакка чыгышкан окуучулар. Алардын ойлорунда бир гана билим алуу. Ал эми окуучулардын бул мектепке келип билим алып жатканына мугалимдер өздөрү жана ата-энелер да кооптонуп турушат. Анткени мындай кооптонууга толук негиз бар. Азыркы учурда Жакшылык Асаналиев атындагы орто мектеп мурда Николаевка, андан кийин Тогуз Булак номер 23 орто мектеби, азыркы Жакшылык Асаналиев атындагы орто мектептин экинчи корпусу авариялык абалдагы мектеп. Бул корпуста 115 окуучу окуйт. 2 смена менен бул жерде 4 гана класс кабинет бар. Балдарга аябай кооптуу болуп турат. Сыртынан бир караганда сымбаттуу эле көрүнгөн бул билим жайындагы жагдай анын ичине киргендерге гана маалым. Мына бул мектеп авариялык абалдагы мектеп. Корпусубуз бул жерде ошо башталгыч класста 2 смена менен окутабыз. Мына полдордун баары чирип түшкөн. Мына мондай секилдеп турат. Мондай жамачыланган, анткени кол чиригендиктен, кол чириген сайын биз жамачылап коюп атабыз. Акчаны келип авариялык мектеп болгондуктан буга акча бөлүнүп берилбейт экен. Колдор мына жерден ушинтип чирип атат. Мына мондай көгөрүп атат. Жарыктар бар. Бул тамыбыз артты көздөй. Мына мондай жарык балдарга кооптуу, анткени балдардын буту кирип, могу жерден балдардын буту сынып кетиши дагы мүмкүн. Андан тышкары там артка жылып аткандыктан Мондай неме турбай азыр муну бассаң сынат. Басса эле сынат, артта турат. Мына мондай сынат. Мына ушундай абалдабыз, аябай оор абалдабыз. Анткени балдарыбызга кооптуу. Могу тамыбыз артты көздөй асап келе жаткандыгына байланыштуу. Мына мурекиндей жарыктар бар. Азыр тиги жерде дагы жарыктар бар да, мына полдор деле кыймылдап. Мына монкелде полдун баары кыймылдап атат. Полдор селкилдеп баскан сайын, балдар баскан сайын пол түшүп кетип атат. Балдарыбызга жанагы ушул үстүндөгү плита могу там артка жылгандыктан могу плита түшүп кетип баланы басып калат деген дагы чоң коркунуч бар. Ансыз да эскилиги жетип турган имарат. Бул өрөндө болуп өткөн жер титирөөдөн кийин өтө кооптуу абалга көптөлгөн. Ошондогу табигат кырсыгынан кийин мектеп жаракасы ичинен да, сыртынан да жыл санап чоңоюп барат. Бул мектеп 1970-жылы салынган. Ошондон бери 1978 жер титиреп, бул жараксыз деп саналган. Мына өзүңөр көрсөңөр, буякта стенада жараңка бар. Бул мектеп негизи мо биякты көздөй, мындай асадак берип, мына жаштап карасаң мындай бир эме, мына маяктан баштап мындай жараңка кеткен да. И толугу менен здание ушундай эмеде да, положенияда да. Биякты көздөй, мына ооп барат да. Бияк асадак берип, жылдан жылга мо эме чоңоюп келет да. Мо трешинанын размери мына 3 эле. Где-то 4 жыл мурун 2 эле болчу, азыр мына 4 жылдан бери жана 3 эле болуп калды. Ошо жылдан жылга ачылып жатканын байкап атат, ушу трешина. Андан ошо бурчка чейин караса көрүнөт да. Мен бул эми биякта окуш деле мүмкүн. Биякта окумак турбай, биякта уже кирип чыгыш уже кооптуу. Мына ошондо кийин ошо 78 жыл жеткенде мындай кылып тумаларды коюп, стена атайын баягы бияка кетпесин деген система болчу. Мектептин кооптуулугу мугалимдерге эле эмес, окуучуларга да маалым. Андыктан аларды абайлап басып, мектепте чуркап, кубалашмай жок. Азыр мында окуучулардан тышкары мектепке чейинки жеткинчектер да башка имарат жок болгондуктан кооптуу бөлмөнүн бирөөсүндө билим алып келишет. Бул авариялык абалдагы корпустун бир классында бала бакчанын 480 сааттык класс окуйт. Буларга дагы абдан кооптуу, себеби мына мондай абалдагы класста окушат. Себеби бала бакча тар болгондугуна байланыштуу ушул жерде окуп атат. Айылда жеткинчектерге деп ТС айыл убагында салынган атайын бала бакча бар. Бирок анда азыр окуучулар билим алып келишет. Анткени эски имаратка окуучулар батпайт. Тиги авариялык мектебибиз кооптуу болуп батпай аткандыгына байланыштуу бул бала бакчаны 1996-жылы реконструкцияланып мектепке берилген. Бул жерде деле азыр 7 эле кабинет бар. Даже менин өзүмдүн да кабинетим жок бул жерде. Кичинекей бир топка да кабинет кылып отурам. Балдарыбыз азыр ушул жерде окуп атканы менен биздин айылдын элдери бул мектепти сурап атышат. Анткени бул садик болчу, бизге бала бакчага бергиле,
деп сурап атышат. Анткени үйдө отурган ата эненин баары эле балдарын бала бакчага бергиси келип атат. Мектептин экинчи имаратында деле абал чеке жылытарлык деп айтууга болбойт. Мектепке эмес, бала бакчага ылайыкташкан имаратта окуучуларга араң орун табылып отурат. Бул мектеп аябай мектепке ылайыкталып, окуучуларга ылайыкталып салынган эмес, бул бала бакчага ылайык салынган. Коридорубуз аябай ичке, тар балдарга. Анан класстын кабинеттерине дагы терезелерибиз, күнөс жакта терезелерибиз жок. Анткени мындай бала бакчага ылайыкталып салынган. Күн батыш жакта жана күн чыгыш жакта эле терезелер бар. Балким бала бакча болгондо мына могул бир класска алар ойношмок. Ал эми экинчи жагындагы кабинетке алар укташчу. Мына ушуга ылайыкташтырып, жакын эки кабинетке салынган. Күнөс жакта терезелер жок. Ошон үчүн баягы окуучулар окуганга байланыш аябай коридорубуз ичке. Ички болгондугуна байланыштуу баягы айла жок окуп атабыз. Анткени мектебибиз жок, айла жок окуп атабыз. Мына мен азыр өзүңөр көрсөңүздөр болот. Кабинет жок, батыш болгондуктан мен мына мондай кичинекей кабинетте, башкача айтканда, топкасы бар жерде кабинетим. Бул тышкы комнатасын негизи жалпы эле топко болчу, бирок мага кабинет жок болуп аткандан буну эки комнатага бөлүп, бул жерди өзүм директордун кабинети кылып ылайыкташып алгам. Бул жактан каны күндө эле келип от чаңышат. Бияктан азыр негизи электрический, бирок мына могу жерден иштетет. Ар бир эки кабинетте бирден топка бар, эки кабинетте. Анан ушул жерден иштетилет, анткени бул эки кабинеттикин топкасы бул. Дагы эки кабинеттики өзүнчө. Ошентип ар бир эки кабинетте бирден топка. Аба свет өссө от жагылат деген эме менен топка салынган, а негизи азыр электрический. Анан бул жака кантип атып атасыз? Айла жок, кабинет жок. Окуучуларыбызга чоң кабинеттерди бердик, окусун деп. Анткени балдарга биринчи эме биздин максатыбыз балдарды окуталы деген максатта аларга чоңураак кабинеттерди берип, анан өзүм баягы ушул жерге айла жок, баягы кабинет жок болгондугуна байланыштуу ушул жерде кичинекей кабинет кылып алдым. Жыйналыштарды сабактан өткөрүп турбайсыздарбы? Жыйналыштарды тиякта усулкана бар, учительский. Ошол жерде жыйналышты ошол жерге өтөбүз. Бул жерге өтө албайбыз. Бул жерге келген киши болгону бирден гана киши кире алат. Анткени көп киши мен бул жерге чогулта албайм. Мектеп жетекчиси өзү отчокканада орун алган жайда окуучулар бир гана бөлмөлөрдө сабак өтүшөт. Дегени мында дене тарбия жана башка майрамдык кечелер өтүлчү жай жок. Спорт залыбыз жок, актовый залыбыз жок бизде азыркы учурда. Балдардын ойной турганга да шарты жок, анткени спорт зал жок болгондон кийин кышкысын площадкага ойной албайт экенбиз, жайкысын гана ойнойт балдарыбыздын. Дене тарбия сабагында кышында кантип болсо? Дене тарбия сабагын кышында класстарда эле шахмат, шашки, тогуз коргоол ойношот, андан башка эчтеке кыла албайбыз. Себеби тышка өтө албайбыз. Анткени жазында күн жылыганда жер кургаганда гана тышка. Майрамдарда ачык асман астында эле. Ачык асман астында эле. Эме баягы кечелерибизди кабинеттердин ичинде эле тар болсо дагы баягы КВН болот, ар кандай тарбиялык сааттар болот, ошонун баарын класстын ичинде өтөбүз. Анткени актовый залыбыз да жок, спорт залыбыз да жок. Анан жаңы жылда болсо балдардын балаты майрамын баягы эме айыл өкмөтүнүн клубунда, маданият үйүндө өткөздүк. Ал жер постоянно жылып турбайт, бирок ошол учурда жылытып беришет. Ошон менен кичине кененир өтөбүз. Ал калган учурда бүт эле мектептин ичинде жанагы кичинекей тар кабинетте өтөбүз. Айылга жаңы мектеп курулгуча ушундай абал. Мындай кырдаалдан чыгуу үчүн аракеттер да жок эмес. Жаңы мектептин курууга деп айыл өкмөт тарабынан акча бөлүнүп, ага сметалык жана архитектуралык иш кагаздар бүткөрүлгөн. Мына мектеп салынат деп айыл өкмөтү, айылдык кеңештин депутатынын председатели эйлип чуркап атып, мына бизге мектептин проектisi чийилген, сметасы түзүлгөн. Сметасы түзүлүп, мына бардыгы даяр. Канча суммага, канча орун мектеп курулат деп? 275 орундук мектепке сметасы түзүлгөн. 73 миллиондук. Анан муну сметаны түзүлгөндө жөнөкөй түзүлгөн жок. Түзүлгөн жок. Жөнөкөй түзүлгөн жок. Айыл өкмөтү акча төлөп берди. Ошо бардыгы бүткөн. Анткени смета түзгөнгө, проекти чийгенге бардыгына акча төлөнүп, бардыгына
бүткөн, бардыгы бүткөн. 275 орындук, анткени азыркы учурда мектепте жалпы 266 окуучу окуйт. Ошон үчүн 275 орындукка деп проектибиз чийилген, сметабыз түзүлгөн. Долбоор даяр, бирок аны ишке ашырууга акча жок. Жаңы мектепке каражат издеп айылдагы өкмөт өкүлү, райондук, областтык жетекчилерин баарын эле коңгуроо кагып келет. Жада калса айылдагы мектептин абалы тууралуу каттар ак үйгө чейин жеткирилген экен. Бүгүнкү күндө ушу кат жүзүндө ушу жага кайрылганбыз жогорку кеңешке мына бүгүнкү өдө тарапта бийликке да президент да ушу Түп районуна келгенде да кайрылып, бүгүнкү күндө ушу баардыгы билет аракет кылабыз. Мына быйылкы 2020 жылга ушу титулдук баракчасына ушу киргизип ушу баштаганга аракет кылабыз деген ушу каттарда келген, ушу аяктан ошо сөз берилип, ушу сөз да болгон да. Ушинтип мына биздин бияктан айылдан кишилер да ошол жактан барып катышып, ушу президенттин астында ушу барып ушундай сөз кылып ушу айтышкан, чыгып трибунага. Эми мына ошол трибунада айтылган абал титулдук баракчага кирип, жаңы мектеп курулуп калса, анда бала бакча имараты жеткинчектерге бошоп, айылдагы 300га жакын балдар мектепке чейин билим алып калышмак. Андыктан айылдыктар ал күндөн чоң үмүт артып отурган чагы.